Сейчас вот ознакомьтесь с постановлением о возбуждении уголовного дела. Өлкөдө азыр коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүрүп жатат. Ага убагында жекеменчик колго өткөн мамлекеттин балансындагы объектилердин кайтарылып жатканы, коррупцияга аралашкандардын, анын ичинде аткаминерлердин камалышы, коррупциялык схемалардын ашкере болушу, жемкорлуктан бюджетке түшүп жаткан каражаттар далил. Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бир нече стратегия кабыл алынды. Алардын соңкусундагы камтылган чаралар жыл аягында аяктайт. Эми коррупция менен күрөш мындан да катуулайт жана каршы турууда бирдиктүү саясат колдонулат. Ал үчүн 2025-30 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия иштелип чыкты. В соответствии с указом президента Кыргызской Республики за номер... Президенттин жарлыгына ылайык түзүлгөн жумушчу топ 6 айдын ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияны иштеп чыкты. Документти иштеп чыгууда мыкты тажрыйбалар да эске алынды. Антикоррупциялык мыйзам базасына өзгөчө көңүл бурулду жана бардык тармактарда санариптештирүүнү колдонуу тапшырмасы коюлду. Учурда колдонуудагы стратегияда жемкорлукка каршы чаралар толугу менен ишке ашырылган жок, деди жыйындын катышуучулары. Мындан улам азыркы колдонуудагы жемкорлукка каршы чаралар жаңы документке киргизилди. Негизгиси жемкорлукка каршы натыйжалуу, системдүү жана пландык күрөш улантылат. Президент бир чоң максат койду. 5 жыл ичинде, ошол 3,5 жыл, 4 жыл ичинде кылган иштерди эске алганда бир мындай стратегия керек экен да. Анткени ар бир мамлекеттик органдарда өзлөрүнүн пландары болуп атпайбы. Бир план болуш керек. Ошол стратегиянын алкагында ошол планды аткарууга тийиштүү мамлекеттик органдар көзөмөлгө алынат. Ошондой эле коомчулук тарабынан өзүнүн сунуштарды эске алынып атат да. Ошол үчүн менин оюмча бул стратегия бүгүнкү күндө керек, абдан маанилүү болуп жатат. Бул стратегияда коомдук, жарандык коомдор, бул ведомстволор, министерстволор, жергиликтүү бийликтер өзүн өзү мониторинг кыла албайт оңой менен. Коомдо эл кылат. Эл кайсы жерде коррупция болуп атат, кайсы жерде болуп атканын эл аны айтып чыгалат. Мына ушул дагы бул жерде көрсөтүлгөн өзүнчө атайын пункт болуп көрсөтүлгөн. Бул жарандык коом, кадимкиле граждандык деп коебуз, коомдун мониторингке, анализге, баалоого катышуу ролу көрсөтүлгөн. Стратегиянын максаттарына жетүү үчүн коррупцияга каршы мыйзамдарды модернизациялоо, укуктук негиздерди белгилөө жана ченемдик укуктук актыларга жана алардын долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүүнүн бирдиктүү усулун киргизүү, коррупцияга каршы аракеттенүүдө мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органды аныктоо, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу институтту бекемдөө, заманбап коррупцияга каршы чараларды жана коррупцияга каршы аракеттенүү инструменттерин иштеп чыгуу колдонуу жагы белгиленген. Целью стратегии является Стратегиянын максаты коррупциянын алдын алуунун натыйжалуу механизмдерин колдонуу, коррупция менен күрөшүү жана кесепеттерин жоюуну күчөтүү, жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатуу жана коомдо коррупциялык көрүнүштөргө сабырсыздык атмосферасын түзүү аркылуу Кыргызстанда коррупцияны минималдаштыруу болуп саналат. Учурда коррупцияга каршы мамлекеттик стратегиянын долбоору мамлекеттик органдардын баарынан макулдашуудан өтүүдө жана документ коомдук талкууга коюлду. Долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин сайтына илинди. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.